Мында сонун болуп суу агып турат экен. Андан кийин болсо бул жагында ушул үй, мына сиздер көргөн үй. И мунун жанында өтө чоң бак дарактары менен экен. Ушул видеону толук чыгарылышын только биздин Кадамжай Медиа YouTube каналыбыздан гана көрө аласыздар. Андыктан сөзсүз катталыңыздар. Кадамжай Ош, Кадамжай аэропорт каттамы боюнча такси кызматы. Төмөнкү номерге байланышыңыз. Тайырбек мырза кызматыңыздарда. Бул жерде сиздерге айта турган үйүбүз, урматтуу көрүүчүлөр, 16 сотук жери менен 4 бөлмөлүү үй. Мына келип кирип жашай бересиздер. Азыр сиздерге колдон келишинче аракет кылып, толук обзор кылып көргөзүп кетебиз. Мына азыр биз үйдүн ичине карай жол алдык. Бул жагында болсо линоним стежка болуп тур. Бул жагында болсо сөрүсү. Үйдүн алдына чыксаңыздар, мына күн чыгыш тарапты карап түшкөн экен үй. Мына бул жагы болсо шыйпыр, навес. Өтө бир жөнөкөй үйлөрдөн экен. Биз эми мана бисмиллахиррахманиррахим деп үйдүн коридоруга кирдик. Кирип эле оң колго жүрөбүз. Мына оң колго жүрүп үйдүн ички көрүнүшүн сиздерге көргөзүп кетебиз. Потолоктор дагы жакшы, краскаланган. Полу болсо такта экен. Андан кийин ички бөлмөсүнө киребиз. Ички бөлмөсү дагы 2 бөлмө тең окшош түшүптүр. Мына үй канча болуп түшкөндүгүнү азыр тышыдан айтып беребиз. Эсептеп туруп. Ансын сурайбыз деп унутуп калыптырбыз. Эң негизги керектүү нерселерди сурап туруп, ошону сурабай калыптырбыз. Азыр сурайбыз тышкартка чыгып. Андан кийин эле түз жүрөбүз, чыгабыз. Чыгып туруп туштагы бөлмөгө кирсек, мына караңыздар. Бул дагы босогосу жакшынакай эле болуп, сонун ремонт кылынган экен. Бул бөлмөсү дагы конок тосуучу бөлмө. Өтө кенен экен, караңыздар. Мына эни дагы. Бул үйдүн эни 4 болсо, узуну 7. Мына кеңири кенен үй экен. Караңыздар. Ал эми бул жагы болсо спальный бөлмө экен. Мына спальный бөлмөсү дагы жакшы, ички көрүнүштөрү жакшы экен. Тайын светтин жарыгыбы деп газета тосулуп калган экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздер эми үйдүн ички көрүнүшүн көрдүңүздөр. Аябай сонун экен, жакшы экен. Келип туруп эле алып туруп жашай бергенге ыңгайлуу. Ошондой эле Кызылке шаарына жакын. Адреси дагы бир жолу айтып кетебиз. Боз айылы. Боз айылын билесиздер да, бул жакта садик дагы жакын экен, мектеп дагы жакын, эң негизгиси суу дагы кенен. Бул жагында болсо жер, азыр жер менен дагы сиздерди тааныштырып кетемин. Мына бак дарактары менен бүт баары жүзүм. Жүзүмдүн кайсы сорту? Үйдүн дагы көрүнүшүн көрдүңүздөр. Мына атайын краскалап, актап, сонун кылып коюптур. Үчөчүк дагы тышкартта экен. Айтмакчы, мына караңыздар. Андан тышкары гилястар бар экен, гиляс көп экен. Мына ушул жерде эле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 түп гиляс бар экен мына. Муну бытап жакшы карасаңыздар, сиздерге өтө жакшы түшүм алып келет. Себеби чкоргондо көрөбүз биз. Өтө чоң гилястарды дагы сонун кылып карашат. Мына гилястар
жакшы болуп пишип башташыптыр. Бул жагында болсо мына толук сиздерге көргөзүп кетемин. Үй айтмакчы урматтуу көрүүчүлөр, узуну 12, туурасы 10 болуп түшкөн. Мына бул жагында дандыр бар. Эң турмушка керектелүүчү биринчи дандыр керек. Эмне керек бизге? Дандыр керек. Мына бул жагында болсо гүлас көп экен. Ошондой эле жүзүм дагы үсөн жүзүм деп коет бизде, билесиздер. Жанагындай узун чоң болуп чат. Ошол жүзүмдөн экен. Мына гүласыңыздар көп экен, а? Кыскасы карасаңыздар жакшы түшүм ала алат экенсиздер. Эми бул жагында сиздерге бакты тааныштырып кетемин. Багы ушундай тепкичтен көтөрүлүп, нар жагы граница жаңы көрдүңүздөр, оны ошо кухнянын ар жагынан баштап түз бул жака жүрүлөт экен. Мен азыр ушул жол менен эле сиздерге тартып көргөзүп кетем. Хурма бар экен, өрүк бар экен, гиляс, кайнолу жаш көчөттөр дагы эгилген экен. Мына айрыкча чоң түптөгү гилястар бар экен. Гилястар. Мына. Бул жагында болсо, мына караңыздар. Гүлдөр ачылган. Сонун болуп. Эми сиздерге баасын айтып кетейин. Баасы 3 миллион сом кеми бар экен. Эмнеге сатып атасыздар деп өтө такалап суроо бергим келбейт. Себеби ар бир адамдын өзүнүн жеке иштери, жеке пландары болот. Документ жактары дагы бүт баары жайында экен. Ошондой эле талаш тартыш дагы эмес үй. Ал жагынан кыжалат болбоңуздар. Болгону кимиңиздерге жаккан болсо, телефон номерлерге төмөндөгү кайрылыңыздар, алып коюңуздар. Бул жагында болсо мына ажатканасы менен сарай. И жолдун бул жагында дагы жол бар экен мына. Эң негизгиси суу керек дегендей, бул жакта болсо мына суу дагы агып турат экен. Багы дагы жакшы экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, видеонун аяктаар алдында дагы сиздерге кыскача дагы маалымат жеткирип кетебиз. Кызылкияш шаарынан Боз айылын жакшы билесиздер. Ушул Боз айылындагы мага айтты Боз көчөсү деп айтылып калды. Ошол кепирки бул жерди жакшы билгендер Садикти билесиздер. Негизги жолдон ошол шаардан түз келип эле Садиктин алдынан оңго бурулса, оңго бурулгандан кийин 50 метрден кийин ушул үйдү табасыздар. Видеонун башында көчөлөрү дагы тартылган. 12ге 10 болуп түшкөн 4 бөлмөлүү үй, 16 соток жери менен кирип жашай берсе болот. Бак дарактары менен сатылат. Баасы 3 миллион сом кеми бар. Мына өрүктөрдү да караңыздар. Бул жагында да көчө экен. Жакшы экен. Селдин жолу эмес, эң негизгиси селдин жолу эмес, жакшы жерде. Көрүп койгонуңуздарга чоң рахмат. Кимиңиздерге насип кылган болсо алсын. Ошондой эле рекламалар боюнча дагы бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин рекламалар бир гана ушул YouTube менен чектелип калбастан Telegram, Одноклассник, Instagram, Facebook башка сайттардан дагы чыгарып беребиз. Ошондой эле биздин рекламалар ар кандай баада болот.